Түз Ободо Лондон, BBC, саламатсыздарбы? Эл аралык жана спорт жаңылыктары менен тааныштырып, Алмаз Чыроев. Түндүк Корея биринчи жолу суутек бомбасын сынаганын жар салды. Эксперттер окуядан күмөн санап турган кез. Чеченстан өздөрүн ислам мамлекети деп атаган топко каршы маалымат таратып келет. Бирок миңдегендер экстремисттик топко кошулууда. Британиялык доктурлар жаңы ыкма аркылуу сокур болуп калган тургунга жардам көрсөтүштү. Бул ыкманын келечеги кандай болот? Түндүк Корея биринчи жолу суутек бомбасын сынаганын жар салгандан кийин дүйнөнүн ири державалары, анын ичинде Түндүк Кореянын жакын өнөгү Кытай да өлкөнү айыптап чыкты. Эксперттер окуядан күмөн санап жатышат. Бирок тастыкталса, Түндүк Кореянын өзөктүк долбоору кыйла өнүккөнүн көрсөтөт. Термоядролук курал чоң жарылууну пайда кылуу үчүн эки тепкичтүү процессти колдонот. Сыналган бомба Хиросима жана Нагасакидеги жарылуудан 2500 эсе күчтүү болду. Азырынча термоядролук куралга АКШ, Британия, Орусия, Кытай, Франция жана Индия гана ээлик кылат. Эксперттер Түндүк Корея бул тизмеге кошулуп, кошулбаганын иликтешет. Бириккен Улуттар уюмунун Коопсуздук кеңеши бул окуядан кийин бүгүн чукул жыйынга чогулат. Түндүк Кореянын мамлекеттик телеканалы бул жарыяны салтанат менен кабарлады. Суутек бомбасынын сыноодон өтүшү көз жоосун алган керемет жана дүйнөнүн көңүлүн бурган окуя деп айтылды расмий билдирүүдө. Пхеньяндын тургундары милдеттүү түрдө бул жарыяны көрүштү. Суутек бомбасына ээ болуу бул укуктук маселе. Ар бир эгемен өлкөнүн мыйзамдуу укугу. Эч ким даттанбашы керек. Менимче бул сыноо коргонуу максатын көздөйт. Бул Корей жарым аралындагы коопсуздукту сактоонун ишенимдүү жолу. Мамлекеттик телевидение Ким Чен Ын буйрукка кол коюп жатканын көрсөттү. Түндүк Корея былтыркы парадда өзөктүк куралдарды алып жүрүүгө кудурети жеткен ракеталар менен мактанган. Эми суутек бомбасын сынаганын айтууда. Бул бомба башка өзөктүк бомбалардан кичирээк болгондуктан аны ракетага жайгаштыруу оңоюраак. Жапон учагы аймактагы радиоактивдүүлүктү иликтөө үчүн асманга көтөрүлдү. Кытайда ушундай эле иликтөөнү баштады. Дүйнө өлкөлөрү атомдук сыноону айыптап чыгышты. Бул кадам мыйзамсыз. Түндүк Кореянын эл аралык милдеттемелерине каршы келет. Эл аралык коомчулук бул аракетти айыптап чыгат. Бүгүн бул боюнча Улуттар уюмунун Коопсуздук кеңешинин жыйыны болушу мүмкүн. Деген менен ОЗК айтылган бул сындарды барган сайын өзөктүк кудуретин күчтөнтүп жаткан өлкөгө каршы иштиктүү чарага айлантуу кыйын экени бышык. 3000ге жакын Орусиянын жарандары өздөрүн ислам мамлекети деп атаган топко кошулганы кабарланып келет. Москва Сириядагы согуш токтосо, бул экстремисттер кайтып келет деп кооптонууда. Экстремисттик топко кошулардан көбү Кавказ аймагынан түндүк тарабынан барганы айтылууда. Алардын арасында 500гө жакын чечендер да бар. Чеченстанда имамдар өздөрүн ислам мамлекети деп атаган топтун коркунучун коомчулукка жеткирүү менен алек. Алар бул топту шайтандын армиясы деп атап, исламга тиешеси жоктугун айтышат. Бирок им тобу жүздөгөн чечендерди Сирияга азгырып кетти. Азгыруу дале уланууда. Саид Мажаев ислам мамлекетине таандык бир топтун катарында согушкан. Ал ырайымсыздыкка күбө болгондон кийин качып кеткенин айтты. Көпчүлүк сыяктуу эле Саид да интернет аркылуу согушкерлерге азгырылып кеткен. Меня настолько... Алардын идеясы мени ушунчалык өзүнө тарткандыктан мени башка эч нерсе кызыктырбай калган. Гипнозго кабылгандай эле болгом. Алар бул согушту жашооңдун маңызы деп ишендиришти. Чек арадан өтүп, ал жактагыларды көргөндөн кийин гипноз тарап кеткендей болду. Саиддин конушунан эле 53 киши Сирияга жөнөп кеткен. Мында жикчил согушту башынан өткөргөн Чеченстандагы исламчыл козголоңчулардын да салымы бар. Весь мир об этом заговорил. Лида уулу Европага жумуш издеп кеткенде ойлоп жүргөн. Бирок Мансур Сириядан телефон чалып, байкеси каза болгонун кабарлаган.
Если бы знали, куда едут. Эгер башында билсем, аларды жип менен байласам да, полицияга айтсам да токтотуп калмакмын. Чеченстандын башкы мечити намаз окуганы келгендерге тыкыр көз салып турушат. Радикализмдин белгисин көрүшсө дароо кабарлашат. Хорошие психологи. Они знают, какой подход сделать. Алар мыкты психолог болушат. Мени эч ким укпайт деп ойлогон жаштарга кандай мамиле кылышты билишет. Жаштардын көз карашын угушат, аларды колдошот. Андыктан жаш адам компьютердин артындагы кишини досу катары көрө башташат. Ошентип азгырыкка каршы кармаш жүрүп жатат. Чеченстан кайрадан согушкерлердин коркунучунда. Түзөбөдө BBC, эми күндүн башка жаңылыктарынын тизмеги. АКШнын президенти Барак Обама жарылга аркылуу курал-жарак көзөмөлүн күчөткөндөн кийин республикачылар президенттин кадамы эркиндикти чектейт деп белгилешип, сотко кайрыла турганын билдиришти. АКШнын президенттигине талапкер Дональд Трамп шайланса, бул жарылыкты жокко чыгарарын белгиледи. Мунайдын наркы $35 түшүп, 11 жылдагы эң төмөн деңгээлине жетти. Иран жана Сауд Арабиясынын ортосундагы дипломатиялык чыр мунайдын баасын көтөрөт деп айтылып келген. Бирок баа түшүп кеткенден кийин ОПЕК уюмуна мүчө болгон өлкөлөр мунай өндүрүмүн кыскартат деп айтылууда. Coca-Cola компаниясы Орусия жана Украинанын ачуусуна тийип, кечирим сурады. Компания жаңы жарнамасында Орусиянын картасын көрсөттүп, ага Крым аймагын кошпой койгон. Орус тарабынан түшкөн дооматтардан кийин Coca-Cola жарнаманы жаңылап, картага Крымды Орусиянын аймагына кошкон. Ага украиналыктар нааразы болуп, компаниянын товарларына бойкот жарыялашкан. Эми компания жарнаманы толугу менен алып салды. Британиянын бир жараны жыл өткөн сайын көзү көрбөй баратканын байкаган. Эми Риан Луиске бионикалык көз орнотулуп, ал кайрадан көрүп баштады. Бул ыкма аркылуу доктурлар миңдеген тургундарга жардам көрсөтөбүз деп турушат. Риана Луистин оң көзү жылдар бою начарлап таптакыр көрбөй калган. Ал эми сол көзү төрөлгөндөн бери эле көрбөйт. Бул оору ага ата-энесинен өткөн. Кимдир бирөө жарыкты азайтып отуруп, акырында жарыкты өчүрүп салгандай туюлат. Бул ооруга даба жок. Бирок Оксфорддагы бейтапканада жүргүзүлгөн эксперимент анын жашоосун өзгөрттү. Ага июнь айында өтө оор жана кылдат операция жасалган. Алар көздүн артына өтө кичинекей электрондук чипти орнотушкан. Бир нече айдан кийин Риананын көрүүсү жакшыра баштаган. Ал муну сааттын жебесин көрө алганда гана байкаган. Менин оюмча 3 узунураак. Ооба, туура экен. Мен туура айттым. Риана 8 жыл бою балдарынын жүзүн так көрө албай келген. Эми жагдай өзгөрдү. Сыноону өткөргөн доктурлар бир күнү бул жабдык башка бейтаптардын дагы жашоосун өзгөртөт деп үмүттөнүшөт. Эми спорт. ФИФАнын президенттигине талапкер болгон Иорданиянын принци Сеп Блаттердин ордуна келбесем, футбол дүйнөсүндө катастрофа болот деп белгиледи. Принц Али 26 февралда боло турган шайлоо ФИФАдагы абалды оңдош үчүн акыркы мүмкүнчүлүк деп белгиледи. Эл аралык жеңил атлетика федерациясынын президенти допингге каршы бюджетти 2 эсе көбөйтө турганын билдирди. Лорд Коу президент катары шайлангандан кийин допингге каршы катаал чаралар ишке ашып баштаган. Ал бюджетти $8 миллион көтөрүп, Олимп оюндарына чейин 1000 спортчу текшерүүгө алынат деп белгиледи. Жаңылыктардын соңунда Орусиянын президенти Владимир Путин хоккей чеберчилигин көрсөттү. Адаттагыдай эле 11 номер менен музга чыккан Путин Сочи шаарындагы Галактика стадионунда машыкты. Өткөн жылы президент туулган күнүндө хоккей беттешине катышкан. Ал эми жылдын башындагы оюнда 8 жолу шайба киргизген. Биздин жаңылыктарды интернет сайтыбыздан таба аласыз. Дарегибиз bbc-kyrgyz.com. Ошондой эле биздин сайтыбыздан жаңылыктарды окуп, радиобузду да уга аласыз. Сиздер менен мен Алмаз Чороев болдум. Саламатта калыңыздар.